Bastava sakulu atаңардың жумуң. Кыргыз эли жана мамлекеттүүлүк деген түшүнүк ар бирибиз үчүн кандай ыйык, кандай кымбат болсо, Айкөл Манас атабыз жана дүйнөдө эч бир эпикалык чыгарма теңдеш албаган Манас эпосу да дал ошондой ыйык, дал ошондой кымбат, кан жаныбыздан артык болуп саналат. Ошондон улам биз кыргыз эли Манастай улуу руханий наркыбыз менен ар дайым сыймыктанып келебиз. Мындай сыймыктануу, мындай улуу жана ыйык сезимге уулу башка элдердин биринин бактысына да ыролуп тур. Дал ушул байлыкты элге жеткирүүнү бир эле тарыхчылар, адабиятчылар эмес, жөнөкөй катардагы жыран да кызыгуу артып өзүнүн демилгеси менен дүйнө кескендер кезиктүүлүгү болот. Алардын бири Ош шаарынын депутаты, шаардык социалдык фонддун жетекчиси Кубатбек Ташкулов. Кубат мырза мындан 2 жыл мурда Кытайда жашаган Жусуп Мамайдын 93 жылдык мааракесине барып, ал сапар ол жолу болгон. Ал эми ушул жылдын сентябрында кайрадан Манастынын жашаган үйүндө болуп келди. Ташкулов мырза Кыргызстандын жетекчилин саламдообасын улуу Манастыга жеткирип, батасын алды. Алган эмес, жаңыдан жарыкка чыкчу китептин өңү түсү тууралуу ой бөлүшүп айтты. Манас китебиңизди биринчи басылышын чыгардык. Бул жана сиздин айтмакчы Барча китептер таптыңар беле. Таптык. Жанагы мынандай китептин сиз айтып атпайсызбы, жанагы бизге славян тилинде бир эле китепке батырып коюптур. Мен ошо бир китепке эмес, 18 китеп чыгарып атам. 8 буунубузду. Бар эле силерде. Мен колумен жасаган менен Аны тиги кыргыз жакта неме кылбай атышат да. Абдан кийин ушуну келтирип мына бүгүнкүдөн баштап мына Ош шаарында чыгып атат. Ош деген биздин мөр, Ош шаарынын мөрү. Мына ушул жерде өзүңүздүн бир сабадагы бир немеси да кылбастан ушул жерде чыгып атат. Шыйжан небесинде. Мынабу сиздин мына Чыңгыз Айтбатовдун жазган сөзү сизге. Бул жерде академик, түштүк академик Текенов деген жазган сөзү. Мына жерде мен сизге кичине өзүмүн ички дүйнөмү жазып койдум. Андан жомок башы деп мынандай көркөмдөп сүрөтү менен, кыргыздын тоосу менен, мынандай жакшынакай Манастын төрөсү ушундай бир адамдарга көзүнө жаккыдай кылып туруп, Манас төрөлүп тур мына. Чоң Манас кылып. Баардык ушундай сүрөттөрү менен кыргыз элине, кыргыз журтуна дүйнөгө ушундай 18 томуңуз турсун деп атам. Славян тилинде, араб тилинде, кытай тилинде, бүткүл дүйнөнүн тилинде турсун Манас. Анда сөз башынан болсун. Кандайча Кубатбек Ташкулов Жусуп Мамайдын вариантында 18 томду чыгарууга белсенгенин өзүнүн оозунан уксак. Манас бул дүйнөдө жок эпос болуп, дүйнөгө тең келгис чын айтканда эң бир мындай чоң эпос. Эмнеге кыргыз эли өзүбүздө болуп, дальше өрчүтпөйбүз деген нерсе деле кичине эле көмүскө деле маданият эмесинде калып калат да. Мындай нерсени, мындайча элди жок нерсени мыйзам чегинде карап дегендей кылсын. Мисалы үчүн мына Салым Экторой келип айткан ошол убактачы, барып Манас ушундай кылгыла дегендей кылат. Ал убакта жаштыксым жашын деле кетпесе керек, бирок көңүлгө алынган эмес да. Андан кийин эле жанагы келип туруп эле Кытай мамлекетинен ЮНЕСКО алынган эле бүт баардык кыргыздар жана өзү айтмакчы ичибиз ачылып, таанып, кантип эле биздин Манасты Кытайлар алып кетти дегендей. Анан ошондон баштап ой келе баштады, кичине иштей баштадым. Анча мынча жетекчилерге айта баштадым, дегендей кылып болбоду. Анан ошого бир ой келип, мынабу биздин былтыркы 2010 жылы августта ушу Кытай мамлекетинде Жусуп Мамайдын 93 жашын өткөрүп атыптыр. Кытай мамлекети ошонун юбилейин кылып атыптыр. Бир жакта кыргыздар кетип атат экен дегенде, августта мен ошону билип калып, ошого аракет кылып, ошо кетип аткан учурда жетип калдым да, виза ачылып. Анан ошо менен биз 2010 жылы июлда барып, тиги Жусуп Мамай чоң атабыздын 93 жаштагы Манастычынын юбилейин Кытай мамлекети өткөрүп берип атат да. Анын Кытай мамлекети өткөрүп бергенин карап мен аябай таң калдым. Ушунчалык көп материалдык чыгым жумшалып, ушунчалык чоң бир мааракени өткөрүп берип атат. Барып ошо жүргөндө 1000 адам бир туруп Манас айтканын көрдүк да. Ошо кыргыз элинде ушундай миллиарддаган Кытай эли ушундай немени жасап берип атканына тойду. Таң калгандан кийин мүмкүнчүлүк болуп тиги чоң атасы менен учурашып, баарлашып, анан ошол жерден эми келген мыймандарга караганда мен башкачараак бир суроону бердим да. Келген мыймандар жана Кыргызстандын 4 бурчунан келдик. Нарындан, Таластан, Кысык көлдөн, Оштон, бардыгынан келип анан ошону бир 11 адам болуп ошол жерге барып келгенбиз. Кээ бирлер жанагы Жусуп
Мамай чоң атабыздын санжырасы кылып жана өздөрүнүн чоң атасын сурай баштады. Жана үркүндө өткөн бүт баарын сурагандан мен келип, а кишиге салам берип айттым, мен сиздин манасыңызды таңтааны келдим, манасыңызды сураганы келдим дегенде, мага кандайдыр бир өзгөчөрөөк мамиле кылып, анан кийин ошол жерден башталып, анан жакшы маектеше баштадык да. Ошончо айтканда бардыгынан өзгөчө мамиле мага буруп калды. Токтотуп, мени менен сүйлөшүп калды. Манасты кандай кылып атасың, тигиндей кылып атасың. А кишинин ичиндеги бир кандай десем, таарыныч деле эмес, мындай бир муңкандуу нерсесин уктум да. Себеби Манас бул бүт эле кыргыз элиники. А бул жерде Кытайда ушу Жусуп Мамайдын вариантында 18 томду улуктап, 8 урпагын айтып, ЮНЕСКО өтүп тигиндей кылып атса, кыргыз элим ушу менин Манасымды толук, мындайча айтканда 90% кыргыз эл билбейт да. Ушу Жусуп Мамайдын вариантында 18 том бар, 8 муундан турат дегеничи. Ошол жагы аз-маз кейгендей кылды. Анан өзүнүн сөзүндө айтып кетти, 1-2 адам келип кеткен, мындай кылам деген. Анан ошондон баштап анан кийин ошондо бир ой келди дагы. Анан Ош шаардык кеңешине мен кайрылдым. Мындай болуп атат, манча чыгым керек. Тигиндей кылып Манасты чыгаралы 18 томунда. Анан ошо менен элге жарыялайлы. Бул элдин бүт баалык кыргыздын байлыгы деп айттым да. Анан ошол убакта жана Сатиш кызы Орозбу деген эже бар эле. Ошол дагы Жусуп Мамай менен 1-2 ай болуп келдим. Анан чыгармасы мени толук котордум дегенин ошо кишиге айткам, сиз мага кат жазсаңыз, мен ошондо бюджеттен бир акча алып туруп, ошону бир элге чыгарып коелу деген ой менен ошол неме менен барып шаардык кеңешке өзүм арызымды таштадым. Ал жерде талаш тартыш болду. Мелис Жошбаевич чын дил менен колдоду. Мындайча айтканда кыскасы ошол каражат бөлүнүп анан кийин буга чыгарышка аракет кыла баштадык да. Эми карап көрсөңүз, бул эксклюзив, мындайча айтканда дүйнөдө жок теңгелгис эпос. Бизге белгилүү, сиз деген атайын видеолордон көрбөдүкпү? Ошо Жусуп Мамай акыркы жолу сиз барганда ошол 18 томдукту чыгарууда ал менен бир топ кеңешкен учуруңуз бар да. Ошо Жусуп Мамай сизге кандай кеңештерди берди? Эми бул мындай болду да, Жусуп Мамайга экинчи жолу барып келишим келет. Чын айтканда Манас бир оор тема экен. Бунун жол жобосун кылыш үчүн мындайча айтканда жана мусулманчылык жагында кылып, Куран түшүрүп, башка кылып бир жакшы мероприятие өткөрүп баштадык. Ошондо эле жана группа түзүлгөндүктөн бул жерден талаш тартыш менен болуп өтөт дегенде, кандайдыр бир жоопкерчилик менен келбеди. Биз убактылуу мөөнөт менен тиги Манастын вариантында чыгара албай калдык. Анан ортодон дагы айтып калышты. Силер мындай чыгарсаңар, международный бир скандалды баштап бересиң. Уруксаты жок эле кандай баштасың тигиндей деген жооп келди. Анан карабутсунун бир жак чети тууруга окшоп калды. Себеби 2010 барганда уруксаты берген тигин кат маалыматы бар. Анан кийин буну эми в любом случае чыгып калгандан кийин тууру эмес, узаконить керек. Ошон үчүн мен таптым, дагы бир ирет барып келишкечи. Ошо Кытай мамлекети Жусуп Мамай абазын 95 жашта болуп атат. Ошону бир жолугуп өз сөзүнөн угуп, мүмкүнчүлүк берет экен, бербейт экен деп ой менен бардым дагы. Ого келди. Биринчи эле келип, мына Келдебек Ахматбек Келдебековичке экөөбүз доспуз, барып айтып, мындай ушундай чыгарып ататсам, ал колдоду. Аябай жакшы болот деди. Барып менин салам айтып тигиндей деп, мындайча айтканда кеңештик. Андан келип эле вице-премьер-министр Ибрагим Жунусовго кирдим. Келип анан кийин ушинтип айтсам, ал кол жазып, кат тама жөнөттү, кат жазып ошака өзүнүн колу менен вице-премьердин саламдоосун берди. Андан мурун Мелис Жошбаевич менен сүйлөшкөндө июлда ал кичида 2011 өзүнүн официальный тиги визасы менен кол коюп кат жөнөткөн. Ошолорду топтодум дагы, ошонун макулдугун алып алып, анан бир канча кишилер менен кеңешип, учуп барып, Кудай буйруп, 21 сентябрда ошо Акчийде Жусуп Мамайдын үйүнө барып, ошо киши менен жүз көрүшкөн дагы бир Кудайым кош келди. Келип сурасам, эми таң калыштын нерсеси, акыл ушунчалык төп. 95ке чыкса дагы эми карылыктын шаны көрүнүп турат. Айтып келип сразу эле тааныды. Таанып саламдашып, башка кылып тигиндей алгандан кийин дагы күлүп кайды. Манасың чыктыбы деп, чыгып атат аба деди. Мен чыгыш үчүн ушундай жолдор керек экен, сиздин уруксатыңыз керек экен, тигиндей дегенде. Жакшы бир нерсени айтты да, балам дейт, мына видео тасмада да жазылып турат. Мен тирүү кезимде дейт, менин эмгегиме, кыргыз элиме бергенге менин акым бар. Андан кийин бул кимин белеги болуп калат, Кытай элинин белеги болуп калат. Кийин ал жерден өтө мындай бизге может оор болуп калат. Тиги кишини көз өткөндөн өзүнүн эмгегин мындайча айтканда же Кытай мамлекетиники болуп калат, же бирөөгө керез болуп калат. Ошондо кийинирээк болобу. Анан ушунчалык жакшы кабыл алды да, жакшы кабыл алып, аек баштадык.
Анан биздеги болгон окуяларды айттым. Манастыгы эселигин көрүп атканда ушундай бүркүттөр 30-40тан ашыгыраак айланып жүрсө мына жакшы болот. Анан колуман алып, кое берек силбей каны өзүнө тартып. Siz ошон үчүн Allahümme ente la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kula bir Kur'an yolu. Kula bir Kur'an için peygamber hak çağrıya dost. İmam Hasan Mazhar. Bir 5 kişi selamet bulup kaynı sütüreteki Müslüman dedi. Yol bir kırız dedi. айтканыңыз келсин. Bir жакшы Алланын аты менен дуа батасын берип, жакшы ниеттерди кылып, анан айтып атат, мен ушуну журнал кыргыз элиме берсең мен ыраазычылык билгизем деп өзүнүн колу менен жазып, өзүнүн анан кол мөөрүн басты. Анан дагы бир кызык нерсени 95ке чыктым, бирок мөөрүм эч ким баспады деп күлдү. Анан аба дедим, ушу сиздин мөөрүңүз кылып эл журтка апарып, мына мен сизге убада берем. Биринчи китебиңиз чыкты, Кудай буйруса кыргыз эли сиздин вариантыңыздагы 18 томдун 18 мунун жарып көрүп неме кылат dedi. Анан бул кишинин айткандагы бир жери, мисалы үчүн Кытайда араб тилинде кыргызча 2 томго 18 томду батырып коюптур дейт. Кытай тилинде 3 китепти чыгарып коюптур 18 томду. Анан биздин Өмүрбек бар Макелек, Кытайдын журналисти башкы редактору, ал киши менен жазып чыгарган бир топ бар экен. Алар bir kitepke Slavyan tilde bizim kırgız tilge bir kitep karıp bat. Anan a kişi aytып ата. Менин 18 томум 18 томдой болуш керек деген нерсени айтып калды. Анан ошол ой келип, ошол идея келип, аба 18 китебиңиз Кудай буйруса мына Ош шаардык кеңештин депутаттарынын эмесин, Ош шаардык медиасынын каржылоосу менен мени чогушпайт эмесен. Китеп чыкты деп мен айтып келдим. Ошол убакта уже чыгып, мына өзүңүздөр көрүп тургандай 18 том азыркы күндө бүт бардык ошонун уруксаты менен жол жобосу менен чыгып. Бул эми бардык эл аралык нормаларга жооп берет китеп өзү. Эл аралык менин билишимче юридикалык жактан да текшерип бардыгына жооп берет. Мындайча айтканда биз эч бир өзгөртүүсүз, алымча, кошумчасыз ошол кишилердин айткан вариантын тиги басылып чыкканда биз ошону басып чыгардык да. Жалпы бизге окурмандарга белгилүү Саякбайдын, Сагынбайдын варианттары да, алардын ичиндеги мазмундары дагы мына ушул 18 томдуктун чыгаруунун башкы максаты да белгилүү болду, бирок ошонун ичиндеги маңызында кандай өзгөчөлүктөр бар? Бул Жусуп Мамай аксакалдын айрычалыгы каяк кылып атат? Бул 8 муунду кошуп айтып атат да. 8 муун. 8 муунун кошуп атат. Манас, Семетей, Сейитек, Сонбилек, Сейит, Кененем, Асылбача, Бекбача, Чигитей деп 8 муунду кошуп айтат. 8 мууну толук түрдө айтылып атат. Анан ошо Кытай мамлекети айтып атышат бизге кайрылган тигинден. Мисалы үчүн кыргыздар ойлонгучан анан 3 жолу кайрылды деп атат. Кайрылгансаң оонго айтканда, мындайча айтканда ошол жердеги оондун өзүнүн көркөм чыгармаларын карап туруп, буну как эксклюзивный келечектеги мынау кыргыз миллиарддаган Кытайдын арасында кыргыздын ушундай озек өнөрү тигинси жоголуп кетпестен ошол жактан өтүп калып атат. Кытай мамлекети, Кытайдын окумуштуулары мен билгени башканы эч ким талашкан деле жок. Манас бул силердики дегенде мындай атат. Анан дагы бир өзгөчтүгүн айтайын. Биз мына 70 жыл бизди советтик кыргыздар деп коет экен. Ошол жактан караганда биз Манас эпосуну биз жобок эпос кылып койгонбуз да. Кытай мамлекетинде кызык жери буну тарыхый инсан кылып чыгарып атат. Жалпы эл арасында легенда деп айтылат, ар кандай жомок деп айтылат туурабы? Анан сиз дагы бир ачылышы ушуну тарыхый инсан деп айттыңыз да. Буга эмнеге таянып, кандай фактыларды көрдүңүз? Эми биринчиден бул жерде Манасты айтылган деп атат. Манасты жарымы төгүн, жарымы чын деп атат. Эпос деген бул кандайдыр бир элдин басып өткөн тууру жакта жашаган элдердин эмесин айтылат экен да. Ошондо болуп атат, кээ бири мындай айтканы кошуп айтканы жомок катары айтылса, жарымы чын дегени, төгүн чын дегени ошо чындык келип атат. Эми буга мындай деп айткан болот атат. Бизде Кытайда журналисттердин башкы редактор Макелек Өмүрбай деген асал. Анан аны мен Акчийден издеп барсам, киши мен жашаган Алайга келип калыптыр деңиз. Экөөбүз эки жакта. Анда мен Кытайдан Акчийге келип, Ошко келсем, ал киши менен кайра Оштон Бишкекте жолугуп калдым. Анан кишиге барып мында сөз салдым. Мына сиз мурун 2004-жылы бир топ болгон жетекчилик топто Манасты кыргызча жазган экенсиңер. Анан кандай кылдыңар десем, ал да кызык нерсени айтты. Кубат иним деп жакшынакай аябай ичинен кубаныч нерсени айтты. Сен жүздөгөн, миңдеген өзүнүн сөзүндө турат. Дагы андан көп кыйылган ишти кылып атасың, сага чоң ыраазычылык айткыз керек. Себеби кээ бирлери барып чыгарат ошойдон.
көмүскөдө калып атат, кыргыз эли билбей калып атат деген нерсени айтты. Келип ал киши жана арабча жазган 2 китепти бул жерге алып келип, ушул жерден бир 5-6-10 адамдарды топтоп ал кишини айтып ошол жерде анан кийин арабчадан кыргызча жазып, апарып ошо Кытай менен Шижан автономиясына басып чыгарган экен 2010 жылы. Ал жерде карасаңыз, мындайча айтканда бир эле беттен 10 катан орфографический ошибкасы, беркилери эптеп эле кыргыз элине түшүнүктүү кылып болсо анан мындай берек кылып чыгарып берген. Бир китепте 18 томду жаратып. Анан мен жанагы 18 китеп кылып анан орфографический немесин текшертип, грамматика катасын текшертип мындай жанып барсам аябай кубанды. Анан колдоду, өзүнүн ыраазычылыгын айтты, тигиндей кылды. Анан азыр техника өсүп атат, өнүгүп атат. Тиги Жусуп Мамай чоң атабыздын жазган кол жазмасы менен мөөрүн кылсам аябай кубандым. Рахмат, буну кылсаң кыргыз эли билип калса деген нерсе. Ошол жерде Кытайда жашап аткан кыргыз болсо дагы биздин кыргыздын канын тартып, журтчулук билип калсын деп. 18 том 8 муундан деген биздин Кыргызстанда 90% кыргыздар билбейт. Анан дагы бир жагы эми биздин манасчылар, жана историктер айтып атат, Манасты бул Жусуп Мамай дейт, жазуучу. Манасы деп атат. А мен ал жерге так-нак өзүм суроом берип алдым. Сиз жазуучу манасысызбы, айтуучу манасысызбы, канча миңдеген салман айттыңыз, канча кылган деген салман айттыңыз, бүт баарын төкпөй чачпай айтып берди. 15 жашымда аян келип 8 муунду айттым деди. 8 жашымда деди, мен кат тааныдым деди. Анан Балбак агам эмеси менен, андан кийин ошо Орозбак аксагалды көрүп айтканын көрүп калдым деди. Дагы Кытай мамлекети буну 1954 жылы Пекинге апарып видео менен айттырыптыр. Ошонун баардыгын жатка нормально кылып айтып берди. Андан ол архивден жоголуп кетип, кийин анан кийин жана 4-5 жазуучулар болуп дагы айтып көрүмчү. Мындайча айтканда, алар такай эле ушу Жусуп Мамай менен жакшынакай кылып киришип, анан карап көрсө, мындайча айтканда бир эксклюзивный дүйнөгө талына турган нерсени таап, мына өзүңүздөр көрүңүздөр, ЮНЕСКОга берип, мына бүгүнкү күндө ошо Манасты кооруктап канча анан мероприятияны өткөрүп атат. Быйыл эле 10 миң адамды бир заматта Манас айтырып атат. Мына кыргыз эли кичине көрүп калдык да телевизордон. Көрүп өзүбүз суктанып атабыз. Биздин байлык кайерлерде айтылып атат. Өзүбүз барта албай, өзү кыла албай атабыз. Анан жанагы мен 10 жылдап самап келген нерсени президентибиз Роза Отунбаева да мыйзамга киргизип, түпкү теңинен изилдейбиз деген нерсени аябай кубандым да, чынын айтканда. Ушунча жүргөн нерсени кичине мамлекет көз карады. Эми Манаска творчу болсун, Кыргызстандын жараны катары дүйнөгө тең келсе эпосту эмнеге биздин элди бартап чыгара албай атабыз? Кичине жазып коюп ошодон неме кыла албай атабыз? Манастын жеси осуяты дейбиз да, дагы эле бир 90% жеси осуяты айт десе, жазылса айтып беребиз, а так айта албайбыз. Реализмге киргизе албайбыз да. Анан ошол жерден бир суроо да, мисалы сиз буга чейинки өкүзүн баарлашууда айттыңыз, Манас тарыхый инсан, андан сырткары дагы мусулман болгон депчи. Мына ошол фактылар кайдан чыкты? Эми бул кызык нерсе экен да, мындай бартканча барып эми жанагы жерде мен 1-2 жерге айтсам, 1-2 адамдар мени мыскылдап койду. Сен дейт Манасты намаз окутуп койсуң дейт. Мен намаз окуткан жокмун. Бул Манасты окусаңыздар ошол жерде жазылып турат. Колго сууга салды, кол тариятын алды, бутун сууга салды, бут тариятын алды. Мусулмандын баласы деген нерсе болуп атат. Мен болсом жанагы акырында Манас чоң казаттан өлүп келгенде досуна жаназасын окутту деген нерсени айтып атам. Мен эмес, сен окуп айтсаңар, мени мыскылдабагыла деп. Ошого окшогон сөздөрдү айтып келип анан кийин чындап анан намысыма тие баштады да. Анан дагы бир кызык жери, өз оозунан сөзү айтылды. Эми бул кишинин төрөлүшү да бир феномен болуп атат да Жусуп Мамай. Bir eneden özünün sözüme ona video tasma alıp ketip bir atadan 27 bala болуп атат да. Мында айтканда эле ага дагы мени кеп эле сен бир каякта жомогат деп уят кылып анан ошону сурасам Жусуп Мамай атабыз айтат ошондо болуп bir eneden bir атат эң кичинеси 27. Анан жана балдар дагы төрөлөлүп өлүп калган эмес. 11 калды, 5-ке 6-га жетип ушундай болуп каза болгон. Үчөөбүз гана тирүү калганбыз жанагы Балбак агасы анан эжеси анан экинчиси ушул болуп атат. Анан ырымдап муну дагы сөздөрүн айтып кетти, аргенде кылып көздөн ала качып башка кылып кыскасы анан мындайча айтканда бир феномен төрөлгөн киши феноменальный болуп 18 томду 8 буундан Манас айтып атпайбы? Ошол дагы кызык болот. Анан сиз муфтияттан дагы ошол нерсени далилдеген атайын бир кат алдым дедиңиз эле. Анан ошол жерден келип ушуну айтып отурганда жанагындай айтып атсам, бер жактан жана муфтий биздин Чубак ажы Жалилов айтып калды. Бул биздин мусулманчылыктан бар тигинден. Анан ага кызыгып барып айттым. Анда эмесе сиздер диний жактан муну бир өзүңүздүн сөздөрүңүз менен тастап бербейсизби? Талаш тартыш болуп атат. Кээ бир айтат бул Манас качан болгон,
Бизде болуп атат 1000 жылдык кылдык. Анан 1995 1000 жылдык Манас 1000 деп неме кылып атыкпы. Анан бунун ортосунда талаш тартыш өтө көп да. Мен ошон үчүн талаш тартышты өтө көп болгон Жусуп Мамайдын вариантын айтып, кыргыз элиме ортого таштап атам ордо болчу. Буну илимпоздор изилдесин, историктер далилдесин. Андан кийин жанагы бүт барды айтылгандар биздин өзүбүздүн Академия наук бар, ошо бүт баары изилдеп тарсын. Мына ошо сиздин оюңузду улап эле бизге да ошол муфтиятын атайын өкүлү келип, ошол сиз айткан сөздөрдү тастыктап берген атайын бир маалыматы бар эле, ошого кезек берсек, анан кийин майыбызды уласак. Эгерде биз Манас эпосунун ичиндеги мазмунуна карыла турган болсок, ошо Манас эпосунда мына биз ошо китепке экспертиза жасап атканда тапкан бир мазмундуу нерселерди окуп берейин. Мына Манас эпосунун өзүндө айтылып атат да. Ерчте келсин эшенин, кошуп келсин кожосун дейт. Болжоп келсин молдосун дейт. Мынандай эшенин, кожосун, молдосун деген терминдер эле өзү ислам дининин накта өзүнүн таза терминдери болуп, түшүнүктөрү болуп эсептелет да. Андан кийин дагы бир эпизоддо аты болсун Манас деп, Алла Таала сактасын, ар баладан калас деп. Бата кылды баарысы, жакшы менен карысы дейт да. Мында дагы ошо Алла Таала деген сөз өзү Алла Тааланын 199 сыпаттуу аты болсо, ошонун эң улуусу Аллах Таала деген айтылып атат да. Андан тышкары бата берүү деген да ушу исламдагы ушу ибадатка кирет да. Бата берүү менен көп нерселерге Кудайдын ырайымына жетесиңер деген. Дагы бир эпизоддо куптан маалы болгондо кужулдашып чуркурап дейт. Куптан деген кечки намаздын аты. Бул дагы ошо исламдан кабар берет. Дагы бир эпизоддо бир дүйнөлүк алымга 3 ай Куран окутуп, келми молдо келтирип, Абу Замзам суусунан кепинине септирип, көмгөнүндө жыйбады мусулмандан башка элде. Жаназасын окутуп, табытка салып көтөрүп, бидиясын өткөрүп, салооту намаз жаназа сапсап болуп жанаша. Караган менен көз жетпейт, кыйкырып айтса сөз жетпейт. Окуп намаз болушуп, такбирин айтып коюшуп, сеждесиз намаз окушуп деп ошо Көкөтайдын каза болгондо ошо жаназа намазындагы болгон эпизодда сеждесиз сеждеге жыгылбастан жаназа окулат эмеспи? Ошол намазда жалаң гана мусулмандардын болгондугу жөнүндө айтылып атат. Анан баягы табытка ушундай бир Замзам сууну деп баягы Меккенин суусун айтат. Ушуну септирсе акыретине жакшы болот деген исламдын жөрөлгөлөрү жөнүндө сөз кетти да. Андан кийин кыргыздын маданияты менен айкалышып кетип атат. Ушу жерде ислам менен кыргыз маданияты менен кыргыз эл маданиятынын ушу айкалышып турганын ушу баяндаган бир эпизод бар. Эт тарттырып бүт-бүтүн эл тамакка тойгону, ислам журту баарысы Куран окуп койгону деп атат да. Мындайча айтканда, ошол кыргыздарда дайым ушу арбакты сыйлап аябагандай бир этти тойдогудай кылып элге берип, ашын берип, ошого рухка бир азык болсун дегендей бир берешендик, жумарттык менен ихсан Кудайдын жолуна ушундай бир курбандыктар чалат эмеспи? Мына ошол жөнүндө сөз кетип атат да. Анан артында Куран окуп туруп, ислам маданиятынан ушунун собу жетсин дегендей баягы иш-чаранын ошондой салтанаттын бүткөндүгүн ушундай баяндап атат да. Мына ушунун өзү эле жетиштүү далил болот. Бул биздин элибиздин ислам маданиятында ошондой эле мусулманчылыктын ушу турмушунда жашагандыгына. Менин кылган ишим эле ушу Жусуп Мамайдын бараты дүйнө эли билген эле 18 томду 8 муңдан кыргыз эли билсин деп атам. Ал кишинин айтышы боюнча эч кандай өзгөртүүсүз илимий немени кылбадык. Жөн эле 18 том өзүнүн дитиндеги нерсени 18 томдо болуп 18 китебин чыгарып койдук. Анан бул жагы илимпоздорго мындайча айтканда реваншка таштап койдум. Каалаганда доказать этсин. Анан Өмүрбек Макалек Өмүрбайдын айтышы боюнча мына биз билбейбиз, Кытай мамлекетинде Манас деген шаар бар. Ал жерде кыргыз деген уруу бар. Андан кийин мына Алмамбет айтып атат, Кытай өзү мусулман таап, Алмамбетти көп айтат, жанагындай Манасты анча-мынча жиндерден башкалардан коргоп турган өтө алым билимдүү киши болгон. Анан дагы бир нерсени айтып кое берем, талашып тартыша берсең, ошо Манас шаарында ошо Алмамбеттин курган мечити, ошо окшогон нерсени мына Макалек Өмүрбайдан мен так сурадым. Десем, сиздер ушундай кыласыз, мына Кытайдын архивине же Кытайдын историясынан тигиден тасыктап бере аласыңарбы
десем тастықтағанда бұл жерде таста берсе болады. Бұл Манас тарихи эпостық батыр қырғыз елінің. Мындайша айтканда мына Чингисхан деген киноны тартпады. Қытай елі ошо Чингисханды да қаншалық почести бергенде, ушунчалык улуу тартып, мындайша айтканда жанагы Қытай елі монголдорду кызганган эмес. Ушундай батырлыгын Чингисханды көрсөтөт. Кудай буйруса, ошол уровеньге чейин жетебиз деген ойдо болуп атат. Эмки жылы мүмкүн ошо Кытай элинин мамлекетинен ошого Манас шаарына барып, ошо Манасты экспедиция кылып деген ойлор бар экен да. Дагы бир айта турган нерсе, Макале Гомбре таап атмана 800-жылы Кыргыз каганатынан Кытай императоруна жазган каттар чыгып атпайбы. Мындайча айтканда бул дагы бир чоң окуя, бир сенсация болуп атат. Ошол жактан далилдеп тастап берсе, мына бизди 70 жыл бою Совет элинде жүрүп, Манасты биз жомок катары, тигиндей катары элибизге, мисалы үчүн биздин поколение жомок катары сезген. Азыр бул жакта кытайлыктар айтат, бул тарыхый эпостук батыр Манасты тыстап чыгып атат. Ушуга окшогон нерсени эле кызыгып туруп айттым мына. Ушундайды мен жөнөкөй эле финансист, экономист болуп, түгүп атсам биздин окуучулар каякта жүрөт, окуучулар эмне талаш тартышпайт деген нерсени айтып атам. Мен бир жаңылыкты же башканы ачпайын деп атам. Мындайча айтканда патриотизм дух болуш керек да. Мына биздин Манастын айкели Ошто, мисалы Эсенгеде эң чоң бир эстелик болуп атат. Дүйнөдө экинчи ат менен түшкөн эстеликтин экинчи орунда болуп атат. Чингисхандык бар экен 40 метр экен. Биздики да ушундай бир чоң болот. Ошого жараша мына биздин Манас китебибизде чыгып элге жарыяласак деген ой болуп атат да. Сиздер жаратып жаткан китептин идеологиялык маанисин? Идеологиялык мааниси өтө чоң да. Эми мындай деп айтканда айтайын. Мына биздин поколениеге айтайын, бул Манас деп айтып туруп эле өзүбүздө руханий бияк алып барса, Манас биздин батыр бар деп, как будто психология деле өткөрүп койгонбуз да. Манас бол дальше жок да. Манастын кайсы эл менен таанышып, тиги Семетей, Сейтек, анан бияктан дагы 5000 кеп 8000 болуп аткан ар бирин карасаңыз, бул кыргыздын мен айтканда биз өзү түпкү тагибизди издесек, бүт бардык идеологияны ушул жерден алсак болот да. Не обязательно биз где-то американский идеология, же тиги еврейский идеологияны, же российский, же болсо итальянский идеологияны издегибиз келбейт. Бизде нукура Манасыбыз жатат. Манас өзү тышкы душмандар менен чабышып менен, Семетей ички душмандар менен түпкүлүктү топтогон, эзелтен келген кыргыз эл болуп атпайбыз. Кээ бир мына чиновник ояк-буякта жана жолдош досторго барып айтсам, кээде кээ ушу кыргыздан мындай намыстанганы бар кээде. Жок, мен Европаны көрүп мында жашайм деп. Керек болсо кыргыздардан Европада үйлөтөн турган жер бар. Мына кээде өзүңүз көрүп деле билип жүрөсүз, мында жатканда. Өзүн түпкү тактан издесек, биздин идеология чыгат. Не обязательно бир жерден алыш керек. Ошону биз унутуп коюп атабыз да, ошон үчүн бул идеологический мамилеси мына мыйзам катарында биз өркүндөтүп өстүрүп, глубокий изилдөөгө келип атабыз. Бизде алдыбызда жаткан колдо бар алтындын баркын билбей атабыз да. Онун түпкү тагын окуп, өзүнүн менталитетин бүт бар мына биздин кыргыздардын психологиясы, тиги көрө албастыгы, саткынчылыгы, бекемдиги бүт бардыгы бар ушу Манаста. Элде бар нерсе. Ушудан таап чыгарсак бир жакшы. Бул канча нускада чыкты? Канча саптан турат? Элге кантип жетет? 18 том, 18 китеп, 100 эмеде чыкты да. 100 комплект бар. Ошондо сиз айтып атпайсызбы, азыр мисалы үчүн Сагынбайдыкы мынча саптан турган, Саякбайдыкы мынча саптан турган, Жусуп Мамайдын 18 томунда канча сап ичине камтылган? Эми Жусуп Мамай тазын айтыш боюнча Жусуп Мамай абабыздын айтышта где-то бул жерде 251 миңден ашыгыраак сау болуп атат. Саякбай абабыздын Орозбак абабыздын кошуп Семетей, Сейтен кошкондо где-то 68-61 миңге жакын. Бүгүнкү издаса мен билгенден да. Анан айтылды 500 миң сабы бар, тигинче мынча айтат. Анан мен бир эле суроону айткым келет. Кана дейм да. Кана деп көрсөтүп койсо, көп адамдын деми басылат. 500 миңден турган сабы кайсы? Эми Кытайдын окумуштуулары бир экен айтып кетти. Эгерде де силерде ошо 3 том менен Саякбай менен Орозбактын вариантында 68 миңге жаккан сабы менен барсаңар дейт. Анан ЮНЕСКОга барганда биздин 18 том менен 250 миңден 60 миң ашык сап барганда кимиси өтөт эле деген сөз болуп атат. 500 миңден бар академия наукта басып жатат. Басып жаса чыгар 5 миң сабын элге таркатып айтыш керек. Окуса дагы биз мына ыйык туткан, мына Алла Тааланын берген Манасты мисалы үчүн өрнөк кылып айтып атпайбыз. Ислам болуп намаз окуган деген нерсени бүт баарыбыз тутсак болот. Анан калганына мен айткым келет, бул глубоко өтө терең изилдеп биздин историктер, анан ушуну маңыздап, анан кайсы жагын булар только илимпоздук. Менин
депутаттык жана кыргызстандык жараны катары бар нерсени, мисалы үчүн азыр айтып берем, социалдык иликтөө жүргүзгөндө дагы Кыргызстанда Жусуп Мамайдын вариантында 18 том 8 мыңдан бар экени 90% билбейт. Ачык айтылат. Ишенбесеңиз бүгүндөн эле сурап көрсөңүз ушундай. Бизде бар кереметти билгизип коюшубуз керек. Эмне үчүн ЮНЕСКОдон Кытай мамлекети өткөндү билгизип коюшубуз керек. Эч качан Кытай талашкан жок. Эгер чын иликтеп келсек, 2004-жылы Ондун эмесинде бизде өтүп атат. Эгерде биз кыргыз элибизди ала турган болсок, ошо менен келсек, мындайча айтканда биринчи презентациясы Жусуп Мамайдыкы биздин Кыргызстанда болуп атпайбы. Ошол жактан талаштарсыз мына маданият эмеси жетекчилик кылса, кайра эле келип кыргыздын манасын Кытай эли алып туруп маселети деп эле кылат. Эч жерде бул жерде талашкан нерсе жок да. Элге жакшы маалымат жетпей эле кызганып атабыз да. Анан бар нерсени кыла албасак деп болот. Анан ошон адамдар чыгып мынаны кылып койсо, талаш тартыш кете берет да, бул жерден эч кандай бир илим жагынан же болбосо мынандай авторлук санан мен деген жерим жок. Жана ошол жерде айтып атам, Жусуп Мамай чоң атабыз айтып атат, бир экөө келип кетти эле, ошол жерден калып калдыр дегенди айтып атат. Мен айтып атам, 5 миллион калып болсо дедим, орус кыргыз келип сураса 5 миллионго бере бериңиз. Эл билсин деп атам. Бар нерсени билип коюш керек да, ошол эле. Аны айтсаңыз, мына ушул бойдон эле токтоп калбастан, дагы сиздин ошондой Кытайга барган Жусуп Мамай менен жолугушкан пландарыңыз барбы? Дагы бул чыга ушул китептерде. Биринчиден Кудай буйруп жашнакай санамалык тиги кишини турса, биринчи чыккан китепти өз колу менен апарып ошо кишиге бардыгын тартуулап келиш. Элек Өмүрбай Аксакалды дагы мен ушунчалык жүрөгүмө жакын тарттым да. Бөтөн жерде жүрсө дагы каныбыз кыргыз деп мен кылган ишти кубаттап, анан жакшынакай дагы эч кимге айтпай турган дагы бир экөөбүз оюбузду айтып кеттик. А киши менен мына бүгүндөн баштап телефон менен сүйлөшүп, катташып байланышып атабыз. Эми мындайча айтканда, ошол жактан манасыбызды тарыхый, батырдык, эпос деп тастап берсе, бул өтө көп нерсе болот. Кыргыз элинде мына манасыбыз болгон, журтчулугубуз болгон. Анан бардыгы ушул манасты жатка билишибиз керек, ичиндеги идеологияланчы. Тышкы душмандар менен, ички душмандар менен кыргыздардын башын бириктириш, дагы башкаларды айткым келет. Ошолордун бүт баары ушу манасы. Дагы бир кызык нерсе, Жусуп Мамай атабыздын жазышы боюнча 4000 жыл мурунку санжыра бар экен. Ал бар дейт. Ал кишинин өтө чоң томдорун көрүп мен таң калдым да, неге биз барып ошону кача албайбыз? Мында 4000 кылым наркы кыргыздардын жерин айтып атат да. Анан картасын көрсөтүп атат. Жанагы кыргыз эли мисалы Енисейден баштап келген. Бардыгыбыз билебиз. Енисейде түп катабыз. Мынабу Какшалды, Кытайдын ар жак бер жагын бүт барын кыргыздар деп келген, басып келген. Мына айтып атабыз. Манаста Бейжинди Манас басып алып Алтай ханды кылган жери деп атабыз. Аны тасташ керек да. Аны айтылган нерсени историктер айтыш керек. Мисалы үчүн кайсы жерде Манасы болбосун, Манас ар тараптан айтып атат, бирин-бирин окуп бөлбестен. Сюжети, сөзү тууру келип атат. Сөздөр эле башка болсун, бул өнчө эле бир кыргыз элине берген Алла Тааланын феномени деп айтам. Алла Тааланын белеги деп атам. Эч бир жерде, эч бир элде талашсыз жеңе турган нерсе да. Анан кантип ушуну унутуп калабыз? Мына мамлекеттик мыйзам калтыруу идеологияны колдотуп атабыз бул жаш. Буну дагы эле өркүндөтүш керек, өндүрүш керек. Анан идеологияны мен айткым келет, ушу өзүдөн Манастан изилдек. Манасты изилдеп, ошонун жолуна түшүп, бир топ Манасты өз деңгээлине жеткирген адамдар менен жолугуштуңуз да. Анан сизге да ошо Манас айтуу оюңузга келдиби же кандайдыр бир Манас айтасызбы деген суроо бергим келди да. Бир кызыктуу окуя болду. 2013-жылы барып, тиги Жусуп Мамай менен жолукканда ар ким ар кандай суроону бере берди, анан чыгып кетип атканда анан токтоп бир нерсени сурандым да. Эми биз кыргызбыз да. Кыргызда үрп адат, ирим деген нерселер бар. Ошону айтам, аба дедим. Бир нерсени суранып кетейин десем, баары токтоп калды. Мен эми сиздей Манасчы болгум келбейт. Бирок дедим, мына 93-кө чыгыпсыз дедим. Ырымдап кыргызча оозума түкүрүп койбойсуз дедим. Күлүштү бардыгынан, кол чагынан. Ал киши серьезный алды дагы, небересин жанынан алып туруп, балам деди, мен ажыга барып келген кишимин деди. Анан ичинен жакшынакай ырымдап туруп, дубасын берип, оозума алып туруп, сүт деп 3 жолу неме алып койду, батасын берди да. Мына жанагы видео тасмадайым көрүп атасыз, тиги Манасты айтып ушундай деп айтканда, колумдан кармап мени кайра тартып чөкөлө турган, өзү тургузду дагы, күжөгөнү коргоп ырымдап туруп, жакшынакай каалоолорун айтты дагы. Анан кийин бир кызыкча дагы өзүнчө жөрө кылып койду, балам деди, эми үйдөн чыккычан колуңу жумба дагы, астанадан чыккандан колуңу жум деди. Эмне деп айтты билбейм, бирок мына батасын көрүп отурасыз, аябай жакшынакай батаны берди дагы. Анан Манаска шек келтирген кыргыз эмес деди, кыргызда неме кылган
вообще адам эмес деген сөздөрүн айтат. Келиңиз мына ушул биз сиздин сөзүңүз куралбаш үчүн ушул Жусуп мама менен болгон жолугуңузда сизге болгон мамилесинен, каалоо тилегинен кыскача телегөрүшөргө сунуштасак, анан кийин маегибизди улантсак. Bir yeni bir haftadan biz 27 olamayız. Siz ошону тагыбай так айтсаңыз, бир энеден канчанчы баласыз? Ben bu 27'nin en küçüğüsüm. Эң кичүүсүз. Элге айтсам, мени кууп чыгып атышпайбы? Андай болбойт деп. Мына тарыхый инсан турбайбы? Ошону менен бир залкатыңыз бар. Sen hareket kılıp Kırgızistan ömrünü öldürmeyi, önegün getirmeyi, tarihtaki gizlisini kaldırmayı. 1400 yıldan beri tarihte saklanıp koygan eken, kemi kaldırmayı dağı öldürüyor, öldürüyor, hareket kılıyor. Harvakka koşa geçip ösün dağı ödüler. Ve sonra yakın ilginçe tamaşa kılıp, öldürüp yürgen tövmüngen jigit var. Öldürgen jigit var, o tövmüngen jigittin, olaytara bakım versin. Kalın Kırgız oyuşup, bunu kulay birlikte geldiler. Kırgız yok degen gepte harita olsun argal bağla. Allah akbar. Бири-бирибиздин колдоп тута билсек, чынын айтканда келечекти кең алып кең жүргүм келет. Өзүм дагы ушу Кыргыздын жерине суктанып, кереметине ушундай баа берип, бала чака да кутушундай болсо керек деген ойду айткым келет да. Бүт жерде ушу жашообуз кимдерден жаман болсун. Эң эле жашоого биз укугубуз бар, акылыбыз бар. Жашасак болот, кылсак болот, жасап көрсөк болот. Ошон үчүн өзүңүз да көрүп билип атасыз. Эмнебиз кем? Аслашабыз, кем калбайбыз. Рахмат, сиз дагы биздин сунушту кабыл алып, мына ушул улуу Манасыбызды даңазалап, ушул элге, жерге таркатайын деп, кесибиңиз башка болсо дагы мына ушул багытта ыктап, ушул багытта өнүктүрүп келатасыз. Сиздин да ишиңизге ийгилик каалайбыз. Алим урматтуу телөөчү, мен сиздер менен коштошом. Буюрса биз Манас туурасындагы сөз учугун кийинки берүүлөрдө да улайбыз. Саламатта калыңыздар.